Салам достор, Тез кино каналына қош келіпсіздер. Сіздерге котормочу аттуу тасманы баяндап бермекчимин. Талибандардын колунан америкалык аскерди котормочу жалгыз өзү куткарып чыккандыгы жөнүндө кызыктуу тасманы көрүүгө даяр болсоңуздар, баштадык. 2018 жыл, Лашкаргах, Оғанстан. Америка спецназынын сержанты Джон Кинли башында турган команда катардагы текшерүүсүнү улантып жаткан эле. Текшерүү аяктап калганда талибандар тарабынан уюштурулган жардыруудан улам бир аскер жана котормочу көз жумат. Ошол себептен Джон Кинли мурун аскердик даярдыктан өткөн, бирок бул жумушту бир гана акча үчүн кылып жатам деген Ахмет менен таанышат. Сержант Кинли жана анын командасынын башкы тапшырмасы талибандардын курал жарактары жана жардыруучу заттарын табуу эле. Котормочу Ооган элинен болгондугу үчүн талибандар аны таанып калбасын деп тапшырмага чыкканда жүзүнө бет кап кийип жүрөт экен. Катардагы күндөрдүн биринде Кинли аскердик базадагы досунан бир шектүүнүн сүрөтүн алып, Ахметке көрсөтсө, ал шектүүнү тааныгандыгын айтып, күн батып кеч киргенде биздин каармандар жанагы Парач аттуу шектүүнү табышып, аны курал менен коркутуп, унаасына салып кетишет. Бул жерде адам уурдоо жөнөкөй эле көрүнүш сыяктуу. Шектүүнү бир жерге алып келип, андан сурак ала баштаганда, ал Ахметке кайрылып, мен сенин ким экениңди билемин, сенин үй бүлөңдү жок кылып, аялыңды иттерге салып беремин деп аны коркута баштайт. Анда Ахмет сержанттын буйругу менен шектүүгө акча берип, бул акчаны алып талибандардын курал жарактары кайсыл жерде сакталгандыгын бизге айтып бересиң, же болбосо сени түрмөгө камайбыз десе, мындай маалыматты билиш үчүн акчаңар аябай эле аз экен, мен силерге эч нерсе айтпаймын деп жооп берет. Анда Ахмет Кинлинин калган акчаны биз курал жарактарды тапкандан кийин аласың деген буйругуна баш ийбестен, азыр берсек жыйынтык тезирээк болот деп шектүүгө өзүнүн акчасын берип, керектүү маалыматтарды алат. Анда сержант Кинли Ахметке менин буйругумду эки кылбагын, бирок жыйынтык чыгаргандыгың үчүн рахмат деп ыраазычылыгын билдирет. Андан соң Кинли Ооган тилин бир аз түшүнгөн аскерден шектүү Ахметке эмне дегендигин сурап, Ахмет мурун героин сатып талибандар менен иштегендигин жана талибандар анын баласын өлтүрүп кеткендигин билет. Семейный бизнес. Кийинки бөлүктө сержант полковник Вогуска келип, курал жарак сакталган эки даректи аныктагандыгын айтып, аларды кезеги менен басып алууга уруксат алып жөнөп жатканда, командасындагы Хади аттуу Ооган аскери мен кыска жолду билемин деп команданы ал жол менен барууга көндүрөт. Здесь самый короткий путь идет направо. Ошентип жолдо баратканда Ахмет сержанттан токтоону суранып, мен Хади бизди эмне үчүн бул жолго салгандыгынын баардык жолдорун ойлоп чыктым. Менин токтомум Хади саткын, жана бизди алдыда тузак күтүп турат деп айтат. Разве что нас ждет западня. Ахметке Кинли көп эле ишенбесе да, бирок ал нерсени текшерүүгө аргасыз эле. Ошол кезде Ахмет Хадини четке тартып, анын бетин канга боеп, Хадинин үй бүлөсү талибандардын колунда болгондугу үчүн ушундай жолго баргандыгын билип, Кинлиге айтып, команданы сактап калат. Андан соң Кинлини үйүндө аялы жана эки баласы күтүп жаткандыгын, ал эми Ахмет боюнда бар аялы менен Америкага виза күтүп жаткандыгын билебиз. Эртеси эртең менен эрте таң атпай саат 11:30 сержант Кинли полковникке келип, экинчи дарек 120 чакырым алыста экендигин айтып, тик учак сураса макул болбой койгондуктан унаа менен барууга аргасыз болду. Керектүү дарекке жетип келген соң ал жердеги бир нече жумушчуларды кармап, команданын бөлүнгөн бир тобу бир нече АК-47 автоматтарын тапса, биздин каармандардан турган экинчи топ бир байкушту кармап алып өлтүргөндүгүн видеого тарткан талибан аскерлерин табып, баарыны атып жок кылды. Алардын арасында тасманын башында бир аскер менен котормочуну өлтүргөн киши да бар эле. Анан ал жерге жарылуучу затты таштап чыгып баратышканда, талибан аскерлери төрт жагынан чыгып, аларды тузакка түшүрүп, көптөгөн жоготууларга алып келди. Асмандан келүүчү жардам кечигип жаткандыгы үчүн биздин каармандар качууга аргасыз эле. Бирок команданын баары ошол жерден көз жумуп, бир гана сержант Кинли жана Ахмет качып кетүүгө жетишет. Алар да көпкө жетпей унаанын дөңгөлөгү жарылып жөө калышты. Ошол кезде асмандан келген жардам биздин каармандар жок экен деп, ал жердеги болгон аскерлердин денелерин алып кетишет. Ал эми талибан башчысы биздин каармандарды тирүүрөй кармап келүүнү буйрук кылды. Арадан бир түн өтүп, бир аз эс алып алган биздин каармандар артынан түшкөн талип аскерлеринен качып жөнөшөт. Алдынан чыккан талиптерди Кинли менен Ахмет үн чыгарбастан өлтүрүүгө аракет кылып жатышты. Көрсө бул тоолуу аймактын баары талиптерге тиешелүү экен. Экөөнү байкап калган бир нече талиптердин баарыны кырып, кеч киргенде жолдо ташталган бир үйдү табып, аскердик база алыс болгондуктан ал жерде түнөп калууну туура көрүшөт. Таң атаарда талип аскерлери да ал үйгө жетип келгендигин көрөбүз. Талиптердин биринин рациясын алып алган биздин каармандар алардын келгендигин угушуп, үйдүн айланасын этияттык менен текшерип жатканда, сержант Кинли колунан, анан бутунан жаракат алып, автомат менен урган соккудан мээси чайкалып, сотрясение болуп, өзүн жогото баштайт.
Аны унаага салууга аракет кылып жаткан талип аскерлерине котормочу Ахмет чекеден атып, баарыны жок кылып, азыр унаа менен жолго чыксак билип калат деп, кийимин алмаштырып, араба жасап, Кинлини ага салып, тоо аралап сүдүрөп жөнөйт. Алыс жолдо кыйналса да Кинлини таштабастан ага суу, тамак берип, кечинде сууктан үшүбөсүн деп Кинлини кучагына бекем кысып жылытып, кыйынчылыктарга карабастан жолунда улай берет. Алы кетип чарчаган Ахмет жолдон бирөөнүн унаасын сатып алып, батыраак жетип барууну көздөгөн эле. Бирок жолдо унаасы бузулуп калган талиптер токтотуп, бир нече чакырымга жеткизип коюуну суранат. Ага макул болгон Ахмет Кинлини көрүп калышпаса экен деп Кудайга ичинен жалынып бараткан эле. Талиптер аны байкабастан жеткен жеринен түшүп кетишет. Көрсө Ахмет Кинлини килемдерге ороп салган экен. Бирок жолдо дагы башка талиптер болушу мүмкүндүгүн түшүнгөн Ахмет тоодо кой кайтарган кишилердин жанына келип унаасына арабасын алмашууну суранат. Ал киши мен талибандарды жаман көрөмүн деп ага жардам берүүгө макул болуп, арабага кошуп досуңа жардам берет деп чегүүчү баңгизатын да берет. Биздин каармандар талиптердин колуна түшпөш үчүн чоң жолго чыкпастан тоо аралап жүрүш керек эле. Ошентип арадан күн өтүп, түн өтүп Ахмет күчү кетип алсырап баратты. Ошол себеп Кинлиге кошулуп жанагы койчу берген көлдүн баңгизатынан чегип алып, космоско учуп көлдүн дүңкүнөн кийин дүңкүйүп алып, Кинлини сүйрөп алып бийиктикке карабастан тоого чыга баштайт. Бирок дүңктүн таасири кетип калдыбы, Айтор анын күчү кетип жолдон токтоп ыйлап кирет. Кыйналган Ахмет баардык күчүн чогултуп кайрадан жолун улайт. Анткени ал аскердик базага жетүүгө аз калган эле. Ошентип тоодогу суу саткан дүкөнгө араң жетип келип, ал жерден суу алып Кинлиге берип, анан өзү ичип жаткан кезде Талибан аскерлери келип, бири дүкөндөн суу алганча экинчиси арабанын жанына отура калып, арабадан адамдын буту чыгып тургандыгын көрүп, анын бетин ачканда, котормочу Ахмет эки Талибан аскерин атып өлтүрүп, үчүнчүсүнү акыркы болгон күчү менен жок кылат. Ошол кезде спецназдын аскерлери келип, Ахметти кармап, арабада Кинли бар экендигин көрүп, аларды алып кетишет. Арадан бир ай өтүп, ооруканадан көзүн ачкан Кинли бир нече убакыттан кийин ал эмне болгондугун эстей албагандыгын, бирок Ахмет анын жанын сактап калгандыгын билерин айтат. Бул жерде анын досунун сөзүнөн Ахмет Кинлини куткаргандан кийин эл баатырына айланып, бирок талибандардын душманына айлангандыгын, ошондуктан ал азыр үй бүлөсү менен жашынып жүргөндүгүн, анын байкеси Ахметке жана анын үй бүлөсүнө виза даяр болсо кайсыл жерде экендигин айтаарын билебиз. Ошол себептен сержант Кинли Ахмет жана анын үй бүлөсүнө виза жасаганы аракет кыла баштайт. Бирок арадан бир айдан ашык убакыт өтүп, эч кандай жакшы жыйынтык чыкпагандыктан, Кинли өткөн күндөрдү эстеп аны көтөрө албай кыйнала баштайт. Эч кандай өзгөрүш болбосун түшүнгөн сержант Ахметти өзү барып куткарып келүүнү туура көрөт. Придется вытаскивать его самому. Анда жанагы досу жеке аскердик компанияда иштеген таанышым бар деп, ага чоң акча берсең сага жардам берет, бирок сен өз аты жөнүңдү өзгөртүп барышың керек. Болбосо талибандар сенин эмнеге келгендигиңди билип, бат эле силерди кармап алышат дейт. Ахмет мындай абалга менин айыбан түштү деп өзүнү жемелеген Кинли бул нерсеге макул болуп, Ооганстанга барууну чечет. Кийинки кадрларда баласы төрөлгөн Ахмет жашынган жерине талиптер келип калгандыгы үчүн ал жерден башка жака кетүүгө аргасыз болгондугун көрөбүз. Андан соң сержант Кинли полковникке келип, 8 жыл мурун мен сенин өмүрүңдү сактап калганмын, сен карыздарды берүүчүлөрдөнсүң. Ахмет жана анын үй бүлөсүнө виза жасап бересин деп сүйлөшкөндөн кийин үй бүлөсү менен коштошуп Ооганстанга жөнөп кетет. Ал жерден келишим түзгөн Паркер менен жолукканда, Паркер менин зарыл жумушум чыгып калды, сен 3 күн күтүп тур, 3 күндөн кийин барып Ахметти алып келебиз десе, экөөбүз келишим түзгөнбүз, сен сөзүңө турушуң керек деп Кинли аябай нааразы болот. Аты жөнүн өзгөртүп келген Кинли 3 күн күтпөстүгүн түшүнгөн Паркер, мен сага керектүү нерсенин баарын берейин, сен Ахметти тапкандан кийин мага айт, мен тик учак менен келип силерди алып кетемин дейт. Ошентип Кинли Ахметти издөөгө өзү жалгыз жөнөп кетет. Бир нече чакырым жүрүп Чарикар шаарына жетип келип, Кинли Ахметтин байкеси менен жолугат. Экөөнүн сүйлөшүүсүнөн Ахметтин байкеси баңгизат сатып талибандар менен иштешкендиги үчүн, Ахметти табуу үчүн байкесине тийишпегендигин билебиз. Ал эми Кинли Ахметти өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтып, байкесинин жардамын алып талибандардын чек арасынан өтүүгө уруксаты бар айдоочусу менен жолго чыгып кетет. Алар биринчи тосмодон өтүүгө болгон уруксатын көрсөтүп эле өтүп кетишсе, экинчи тосмодогу талибан аскерлери уруксаты бар экендигине карабастан, унаада эмне бар экендигин текшерүүнү каалашат. Бирок бул нерсе алардын эң акыркы кылган катачылыгы болду. Ал экөөнү Джон Кинли атып жок кылып, бирок атылган октун үнүн алысыраакта турган талибан аскери угуп калып, башчыларына бул маалыматты жеткизип, алардын артынан аңдып жөнөйт. Ошентип жолун улап бараткан сержант Кинли полковник Воукстун коңгуроосунан Ахмет жана анын үй бүлөсүнө виза даяр болгондугун билет. Бул кубанычтуу кабарды уккандан кийин алар Ахметтин жашынган жерине да келип калышкан эле.
Адегенде Джон Кинли Паркерге коңгуроо кылып, ал жерден бир нече чакырым алыстыктагы суу тосмосунан жолугушаарын сүйлөшүшөт. Андан соң Кинли Ахметтин жанына келип, Ахмет Кинлиге кийимиң сонун экен десе, Кинли Ахметке кайрылып, сен болсо чачыңдын жасалгасын өзгөртүп алыптырсың деп бири-бири менен тамашалашып, сержант Кинли аларга виза даярдап келгендигин, бирок ал жерде бир да мөөнөткө калбастан жолго чыгышы керектигин айтат. Ошол кезде артынан аңдып келген Талибан адамы башчыларына коңгуроо кылып, Джон Кинли жана Ахметти тапкандыгын айтса, жанагы Паркердин жардамчысы да атын өзгөртүп келген адам бул Джон Кинли экендигин аныктагандыгын билдирет. Анда Паркер бул нерсени башынан билгенде баардык жумушун таштап Джон Кинлиге жардам бермек экендигин айтып, ага жардам бергени жөнөшөт. Ал эми Кинли Ахметти жана анын кубанычы койнуна батпаган аялын алып суу тосмого баратышканда, Талибан аскерлери да артынан жетип келип кубалап баратышкан эле. Аларды көргөн биздин каармандар аткылап Талибандардын бир унаасын антарып жолду тосуп, андан соң суу тоскучка жеткенде өздөрүнүн унаасында жолду тосуп токтотуп, аны жардырып, жөө качып жөнөшөт. Ошентип толгон толоо Талибан аскерлери менен биздин каармандар атышып жатып, канчалаган талиптерди өлтүрсө да бүтпөй эле келип жаткандыктан биздин каармандардын огу түгөнүп, сержант Кинли Паркер менен байланышка чыга албай, өмүрүбүз аягына жетип келди окшойт деп маанайы чөгүп жатканда, жашоого кайрадан үмүт берип Паркер тик учактар менен жетип келет. Ошентип ал жердеги талибандардын баарыны жок кылып, Паркер өз сөзүнө туруп биздин каармандардын өмүрүн сактап, Кинли Ахмет жана анын үй бүлөсүн Америкага жиберет. Ушинтип Тасмада аягына жетип келди. Элибизде, жерибизде дээрлик бүткүл дүйнөдө тынччылык болсун. Тасманы аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналга катталып колдоп кетиңиздер.